Саламатсыңарбы балдар? Анда эмесе кезектеги сабагыбызды баштайлык. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы орун которуу, бөлүштүрүү. Бүгүнкү сабакта балдар маселенин шартында белгилөөлөрдү туура жазууга, теңдемелерди туура түзүүгө жана чыгарууга үйрөнөсүңөр. Маселелерди чыгаруу менен өтүлгөндү бышыктайсыңар. Чыгарылган маселелерди туура формада жазууга көнүгөсүңөр. Бүгүнкү сабактын темасын бүгүнкү числону жазып балдар теманы жазгыла. Демек параграф 9-10 орун которуу китебиңердин 96 бетинде. Маселе берилди балдар, маселени окуйлук. Китебиңердин 96 бетин ачып, маселени карагыла. Себетте яшикке караганда 3 эсе аз жүзүм болгон. Эгер себеттен 1 килограмм жүзүмдү яшикке которуштурса, анда яшиктеги жүзүм себеттегиден 4 эсе көп болот. Яшикте канча жүзүм болгон деген маселе берилди балдар. Маселенин шартын жазалык. Демек, себеттеги жүзүмдөрдүн салмагы x килограмм. Яшиктеги ага караганда 3 эсе көп. Эгерде себеттеги жүзүмдөрдөн 1 килограммды алып яшиктегиге салса, анда себеттеги x'тен 1ди кемитебиз, ал эми яшикке 3x'ке 1ди кошобуз. Анда яшикте 4 эсе көп жүзүм болуп калат экен. Эми карагыла, теңдеме түзүш керекпиз балдар. Азыркы учурда яшиктеги жүзүмдөрдүн салмагы 4 эсе көп. Теңдемени теңдештириш үчүн x минус 1ди 4кө көбөйтүп, анан 3x плюс 1ге барабарлайбыз. Демек теңдеме мындай пайда болуп калды. 4 көбөйтүлгөн кашан ичинде x минус 1 барабар 3x кошу 1 деген теңдеме пайда болду. Эми биз азыр 4 кашанын ичиндеги x минус 1ди 4кө көбөйтүп чыгабыз. Демек 4'тү x'ке көбөйтсөк 4x, 4'тү 1ге көбөйтсөк, демек минус 4 барабар 3x кошу 1. Эми x'терди барабардыктын сол жагына алып өтөбүз. Демек анда 4x сол жагында турат, 3x'ти алып өтсөк, 3x'тин белгиси барабардыктын оң жагында турганда оң болчу, бер жагына өткөндө минус 3x болот. Барабар 1, анан минус 4'тү барабардыктын оң жагына алып өткөндө плюс 4 болот. Демек 4x'тен 3x'ти алсак x, 1ге 4'тү кошсок 5. Демек себетте 5 килограмм жүзүм болгон экен. Анда яшикте андан 3 эсе көп болчу да, демек 3'тү 5ке көбөйтүп коебуз 15. Демек жообу бизге маселенин шарты боюнча яшикте канча килограмм жүзүм болгон деп сураганда, демек яшикте 15 килограмм жүзүм болгон экен балдар. Эми китебиңердеги 242 маселени чыгарабыз. Дагы эле 96 бетте. Маселе мындай баяндалып атат. Кичинекей челекте чоң челекке караганда 6 эсе аз бензин болгон. Чоң челектен кичине челекке 4 литр бензинди куюп алгандан кийин, чоң челекте кичине челектегиге караганда 4 эсе көп бензин болуп калган. А дегенде чоң челекте канча бензин болгон деп сурап атат. Демек маселенин шартын жазабыз. Кичи челекте канча бензин болгондугу белгисиз. Демек кичи челекте x литр бензин болгон. Ал эми чоң челекте андан 6 эсе көп бензин болот. 6x литр бензин болгон. Эми чоң челектен 4 литр бензинди алып кичинекей челекке куйгандан кийин, чоң челекте кичинекей челекке караганда 4 эсе көп бензин болуп калган дейт. Демек чоң челекте канча бензин болгон а дегенде ошону табышыбыз керек экен. Демек теңдеме түзөбүз балдар. Демек теңдемени теңдеш үчүн биздики чоң челекте 4 эсе көп болуп атпайбы? Эки жагында теңдемелер бирдей болуш үчүн биринчи челектеги, кичинекей челектеги x плюс 4'тү 4кө көбөйтөбүз. Ошондо 6x минус 1 деген чоң челектеги бензиндин салмагына барабар бензин келип чыгат. Биринчи челекте, кичи челекте.
Теңдеме пайда болду балдар. Эми ушул теңдемени чыгарабыз. Демек, кашан ичинде x плюс 4-тү 4кө көбөйтөбүз. Демек 4-тү x-ке көбөйтсөк 4x болот. 4-тү 4кө көбөйтөбүз. Анан кийин 6x минус 4-тү сол оң жагына жазабыз. Демек, эми x'терди сол жагына топтойбуз. Демек, 4x минус 6x болот. 6x бер жагына минус белгиси менен өттү. Так, биякта минус 4 калды. 4-тү 4кө көбөйтсөк 16, барабардыктын оң жагына алып өткөндө карама каршы минус 16 болуп өтөт. Демек, анда биженден карагыла 4x минус 6x. 6x'тен 4x'ти кемитебиз. Минус 2x калат. Биякта болсо минус 4 минус 16 минус 20 болот. Эми барабардыктын эки жагын тең минус 2ге бөлүп жиберебиз. Барабардыктын сол жагы минус 2ге бөлсөк x чыгат. Минус 20-ны минус 2ге бөлсөк 10 чыгат. Демек, кичи челекте адегенде 10 литр бензин болгон. Чоң челекте канча болгондугун билиш үчүн ошол 6x деп айтып белгилебедик беле. Демек, 6-ны 10го көбөйтүп коебуз. 60. Демек, жогу чоң челекте 60 литр бензин болгон экен. Экинчи теманы өтөлүк балдар. Темабыз бөлүштүрүү. Демек, мындай маселе берилди. Гүлмира апа 5 баласына тепе-тең кылып момпосүй таратып берген. Үчөө 5тен момпосүй жегенден кийин аларда калган момпосуйлардын саны экөөнө берилген момпосуйлардын санына барабар болду. Апасы балдарына канча момпосүй таратып берген? Демек, бардыгы канча момпосүй таратып бергендиги жөнүндө сөз жүрүп атат балдар. Маселенин шартын жазалы. Демек, ар бирине x-тен момпосүй берген. Эми баарына канча момпосүй берген? Ошону сурап атат. Демек, 3 баласы үчөө 5тен момпосүй жеди дейт. Демек, ар биринде x-тен момпосүй бар болчу да. 5тен момпосүй жеп, анан 3 балага көбөйтөбүз. Демек, 3 көбөйтүү кашан ичинде x минус 5 болот. Ошондо бияктагы 3 баланын момпосуйларын жегенден кийин калган момпосуйлардын саны, тигил 2 баласы калды да, 5 бала эмес беле. 2 баласы момпосун жей элек. Аларда 2x момпосүй бар. Демек, ушул 2x'ке барабарлайбыз. Теңдеме пайда болду балдар. Демек, теңдемедеги теңдемебиз 3 көбөйтүлгөн x минус 5 барабар 2x. Кашанын ичинде x минус 5-ти 3кө көбөйтөбүз. Демек, 3-тү x көбөйтсөк 3x, 3-тү минус 5-ке көбөйтсөк минус 15 барабар 2x. X'терди оң жагына топтойбуз. Демек, 5x, 3x'тен 2x'ти кемитебиз, x калат. 15-ти барабардыктын оң жагына алып өтөбүз, 15 болот. Анда биздики сураганы эме да, бардыгы канча момпосүй берген 5 баласына депчи. Демек, ар бир баласында 15 момпосүйдан болсо, 15-ти 5 балага көбөйтөбүз. 75 момпосүй чыгат. Демек, жогу 75 момпосүй берген, балдарына таратып берген. Эми китебиңердеги 245-чи маселени чыгарабыз. Ал 97-чи бетте. 97-чи бетти ачып, 245-чи маселени карагыла балдар. Демек, бул жерде мындай баяндалып жатат маселе. 5 бала чүкө ойноп жатышат. Оюндун башында баарынын чүкөсүнүн саны бирдей болчу. 3 бала 2 чүкөдөн уттургандан кийин алардын чүкөлөрүнүн саны калган 2 баладагы чүкөлөрдүн санына барабар болуп калды. Оюндун башында ар бир баланын канчадан чүкөсү болгон? Ар бир баланын канчадан чүкөсү болгон? Мына ушуну сурап атат. Демек, маселенин шартын жазабыз. Демек, баарында, ар биринде x-тен чүкө болгон деп айталык. Демек, 3 бала 2ден чүкө уттурду дейт. Демек, 3 баласы 3x болмок да, ар бири 2ден чүкө уттуруп, анан 3кө көбөйтөбүз дагы. Анан калган 2 баласынын чүкөлөрүнүн санына барабар болуп калды. Демек, 2-ни x'ке көбөйтүп барабарлайбыз. Анда теңдеме 3 көбөйтүлгөн x минус 2 барабар 2x болуп калды. Теңдеме пайда болду балдар. Ушул теңдемени чыгарабыз. Демек, 3-тү x'ке көбөйтөбүз 3x, 3-тү минус 2-ге көбөйтөбүз минус 6 барабар 2x. X'терди сол жагына топтойбуз. 3x минус 2x барабар 6-ны оң жагына алып өтөбүз, 6-га барабар болот. Эми 3x'тен 2x'ти кемитсең x 6-га барабар. Демек,
балдардын ар биринде 6дан чүкө болгон экен. Ушуну менен балдар сабагыбыз соңуна чыкты. Үйгө тапшырмалыгыла. Демек параграф 9-10 менен 9-11-ди окуп, видеону жакшылап көрүп, маселелердин кантип шартын түздүк, кантип теңдеме түздүк, маселенин шартын окуп, анан теңдеме түзүп, 243-246 маселелерди чыгарып келесиңер. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.